Клубтук дүйнө чемпионатынын жалпы байге фонду 1 миллиард долларды түздү. Ооба достор, футбол боюнча 2025 жылдагы клубтук дүйнө чемпионатынын жалпы байге фонду 1 миллиард долларды түзөт. Турнирдин жеңүүчүсү 125 миллион долларга чейин сыйлык алат. Бул тууралуу ФИФАнын расмий сайтында маалымдама беришти. Мелдеш жалпыңызга белгилүү болгондой 15 июндан 13 июлга чейин Америка Кошмо Штатында өтөт жана алгачкы жолу бул турнир 32 команданын айланмасында оюн жүрөт. Группалык этаптагы ар бир жеңиш үчүн бир клуб 2 миллион доллар, тең чыккандыгы үчүн 1 миллион доллар ала алышат. Ал эми 1/8 финалга чыккандар үчүн 7,5 миллион доллар болсо, чейрек финалга чыккан командалар үчүн 13 миллион доллардан ашык сумма айтылган. Ошондой эле, жарым финалга жеткен команда 21 миллион доллар табат. Финалга жеткен команда болсо 30 миллион доллар. Ал эми чемпиондорго кошумча иретинде 40 миллион доллар сумма берилиши маалым болду. Мындан тышкары ар бир клубтар турнирге катышкандыгы үчүн ар кандай суммада акча алышат. Европалык клубтарга 12 миллион доллардан 38 миллион долларга чейин акча берилсе, Түштүк Америкадан келген клубтарга 15 миллион доллардан ашык сумма белгилүү болду. Түндүк Америка, Азия жана Африкадан келгендерге 9,5 миллион доллар, ал эми океандын өкүлдөрүнө 3,5 миллион доллардан сумма белгиле тургандыгын FIFA расмий сайты аркылуу белгилеп берди. Чындыгында көпчүлүгү муну көргөн соң футболист болууда калап калса керек. Деги эле мына ошол клубтар аралык чемпионаты достор кайсыл командага күйөрмандык кыласыз жана кайсыл команда жеңүүчү болушу мүмкүн? Өз оюңуздарды комментарийда күтүп калабыз.